11-күн Кыргызстанды велик менен айланып. Эртең менен турсам, Байдылда байке өзүнүн үйүн көтөрүп жатты. 4-5 кирпичин ташып, эртең мененки тамакты ичип, өзүмдүн сапарымды уладым. Көкөмөрен дарыясынын бойлоп, бат эле Өрнөк айылына жетип бардым. Ал жактан магазинге кирип, нан алып алдым. Негизи эле 1-күндөн баштап аба ырайым менин тарабымда болчу атат. Анткени дегенде күн өтө деле ысык эмес, салкын. Кекой айылына жеткенде жаш балдарды көрдүм. Алар сеткасын оңдоп отурушат экен. Сурасам, биз дарыядан 50 штуктан балык кармап сатабыз дешти. Балдар өтө кыйын экен. Саат 6-ларда кара булуттар көрүнгөндө сразу кийинип жамгырга даяр болуп турдум. Куйруучук айылы жакта ушундай 18-кылымга таандык үйлөр бар экен. Бузулбаганы таң калдым.